Var мыйзам буюрса. Булардын тендери жок, эми коюлат тендер өтөлү. Компаниялар көп да, азыр Шаарда жол жасап жүргөн жаш компанияларды алып, ошолор менен иштешип атабыз азыр. Ош мэриясы Жаңы Базардын айланасындагы жолдорду тендер өткөрбөстөн жеке компанияларга берип салган. Биз иликтөөбүздүн жүрүшүндө ал компаниялардын атын атайбыз. Ошондой эле мэриянын бул иш-аракети канчалык мыйзамдуу экенин алдыда талдап көрөбүз. Ош мэриясы Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү 7 гектар жерге муниципалдык базар куруп жатканы баарыбызга эле маалым. Учурда базар менен кошо ага кирип чыгуучу жолдор кеңейтилип жатат. Жакынкы күндөрү асфальт басылар айтылды. Бирок жолдорду кала бийлиги тендер өткөрбөй туруп, жеке компанияларга берип салган. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамынын 10-чу беренесине каршы келет. Сөз болуп жаткан жолдордун биринчиси Бекмамат Осмонов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чыгат. Экинчи жол аркылуу Бекмамат Осмонов көчөсүнөн Гапар Айтиев көчөсүнө чыкса болот. Мындан тышкары базардын ички жолдору жасалат. Жалпы узундугу 7 чакырымга жетет. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов болсо, бардык жумуштарды жолдор башкармалыгы аткарып жатканын айтып жатат. Ана даярдай асфальтка чейин дайра турган иштерим болсо өз күчү менен жасап атабыз. Ал тендери жок эле жасай беребиз анда. Компаниялар жасап атат дейсиз. Эми ал жок, биздин УГДун техникасы бүт иштеп атат. Жардам сурап атышат. Ашар кылып биздин беркеги службалардан алып атышат. Ар кандай жумушту жүргүзүп атышат. Бардыгы мыйзам. Бар мыйзам буюрса. Деген менен бул жолдорду Амантур строй, Спутник строй, Имарат АКДБ компаниялары иш алып барууда. Маалыматты вице-мэр Замир Юсупов менен жолдор башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Шоноев тастыкташты. Ошол жолду эксплуатация бергенге биз азыр толук кандуу иштеп атабыз да. Кайсы компаниялар жасап? Азыр мен так эсимде жок экен. Бул компаниялар көп да, азыр Спутник строй деген компания жасап атат. Базардын Шамшат көчөсү деп коет. Ушул Керметөө көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки аралыкта ошол компания жасап атат. Калган эки компания? Калган эки компания Амантур строй деген компания жасап атат базардын ички көчөлөрүн. Бирөөсүнүн азыр эмеси так эсимде жок, бир компаниянын иши. Жаңы эле түштү. Компанияларды жетекчилер өздөрү эле тандаганын моюндашат. Анткени менен жолдордун сметалык баасы иштелип чыга элек. Мындай жагдайда компанияларга канча миллион сом беришет? Алар ошого жараша ишти сапаттуу аткарышабы деген суроолор жаралат. Баасын кийин канча чечтер? Эми азыр компания өзүнүн каражатын киргизип койгондон кийин өздөрү болжолдогон сумманы алабы же анан сиздер? Жок, бул маселе азыр эме болуп атат, бул болсо прямой эле берилет. Тендер болбой эле. Мен оюмча азыр параллельный проекттөрүнө кетип атат, ошонун негизинде дагы карап көрөбүз. Мындай жагдайда өздөрүңөргө жаккан компанияга берип койросуңар деген жери барбы? Жок, андай деген жери жок. Бирок биз ошол компаниялардын арасынан жол жасап жүргөн компанияларды тандадык да. Жолдорду жакшы жасап жүргөн, мында тажрыйбалуу компанияларды тандадык. Анан жоопкерчиликти ким алып атат бул жерде тендери жок эле биз берген? Эми ал суроого мен жоопкерчиликти ким алып атат деген суроону эме кылам, мен бул айтып атам го. Чейз боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр, базарда быйыл адам каза болду, адамдар каза болду, сел келди. Анан жоопкерчиликти бирөө алабы дегеним да, тендер жок, сиздер компанияга берип атасыздар. Анан ким тартат, мэр тартабы же сизби? Бул тендер эмес, айтып атпаймынбы, бул чейз боюнча, может буларга түз эле беришибиз мүмкүн. Азыр такталып элек. Түз эле беришибиз мүмкүн да. Кийин компания ишти бүткөндөн кийин канча акча сураса ошону бересиздерби? Жок, айткан суммасында эмес, бул жерде азыр ошол проект жасалып атпайбы? Проекттин негизинде смета жасалат. Смета чыккан сметадан акчасын ошо келишим негизинде беребиз да. Ал компаниялар менен мурда иштешкенсиңерби? Иштешкенбиз. Кандай жасап жүрүшкөн? Жакшы, көптөгөн жолдор жасап, биз айтып атпайбызбы ушул. Шаарда кайсы жолдор жасаган мисалы ошол? Шаарда кече жакында эле бирөөсү эмени жасады, Турсунбаев көчөсүн жасады.
Ленин көчөлөрү жасалды, автовокзал жасалды, ошол көчөлөр жасалды. Жол куруп жаткан 3 компания тууралуу эмне белгилүү? Ээлери кимдер? Спутник Строй компаниясы 2013 жылы каттоодон өтүп иштеп баштаган. 2022 жылы кайра каттоодон өтүп, азыр Канатбек Ажиматов башкарат. Компания былтыр Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн 1,7 чакырымын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Бирок кала башчысы Жетигенов жасалган ишке ичи жылыбай, ЖЧК жумушту начар бүтүргөнүн билдирген эле. Ал эми Юстиция министрлигинен 2008 жылы каттоодон өткөн Амантурстрой компаниясынын ээси Кеңешбай Тегин Рыскелди уулу Кыялбек. Бул фирма эмне жумуш менен алектенери жазылган эмес. Үчүнчү компания болсо Имарат АКДУ деп аталат. ЖЧК 2010 жылы катталган. Директору Азамат Тайырбек уулу, ээси болуп Жураев Исраил Абдыкадырович жазылган. Имарат АКДУнун аты буга чейин мэрия 21 миллион сомго асфальт басуучу техникаларды сатып алганда да аталган. Анда жолдор башкармалыгы бул сумманы компаниянын эсебине аткарылган жумуштун акысы катары которуп берип, бирок кайра өздөрү ал акчага техника сатып алган. Башкача айтканда, мэрия өзүнүн эле 21 миллион сомун компаниядан карызга алып жатат. Анын кепилдиги катары Имарат АКДУ куруп жаткан жолду кабыл алуу жөнүндө акт түзүп беришкен. УКМКнын иш козгогон токтомунда кызмат адамдары компанияны андан ары коргоп турмак болгон деп жазылган. Бул ишке капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкарбек Пайзиев менен жолдор башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Улан Олжабаев шектелген. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын 10-беренесинде сатып алуунун жол жобосу так жазылган. Ага ылайык бардык иштер ирети менен жасалышы шарт. Ош шаардык прокуратурасы тендерсиз сатып алууда кызмат көрсөтүүдө мыйзам бузуларын билдирген. Юристтерде мындай көрүнүш мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга таптакыр каршы келерин айтып жатышат. Бул учурда коррупциялык элементтерге жол ачыларын белгилешет. Түз берип койгонго укук кайсы учурда берилет, мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эгерде конкурска бир эле тарап келип катышып, кайра эле бир эле тараптан эле арыз түшүп, экинчи турда дагы биринчи тур өтпөй калган учурда, экинчи турда гана экинчи адамга түз сатуу менен өткөрсө болот да. Биринчи жолу эле конкурс өткөрбөй туруп түз сатуу менен деген эч бир жерде жок. Бүгүнкү күндө ал мыйзам талаптарын аткарбай коюу бул кылмыш жоопкерчилигине алып келет. Азыр эч кандай коррупциялык элементтер жок. Аябай жакшы иштеди деген учурда деле бул мыйзам талабын бузуу болуп саналат да. Эмне үчүн мыйзам бар? Ход из строк закона мы должны его исполнить деген жер бар да. Биз сөз түрдө аны мыйзам талабын аткарышыбыз керек. Ал шашылыш болобу, кандай бизге ыңгайлуубу, ыңгайсызбы, мыйзам аткарылууга тийиш. Ош мэриясында биринчи жумуш аткарылып, кийин тендер жарыяланган учур биринчиси эмес. Мындай жагдайларды Т-медиа буга чейин байма-бай чагылдырып келген. Аларга укук коргоо органдары кандай баа бергени белгисиз. Базарга байланыштуу көйгөйлөр муну менен эле бүтпөйт. Кийинки чыгарылыштарда базардын өрт коопсуздук эрежелерине канчалык дал келиши тууралуу кеп кылабыз.